Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahabihi ecmaîn. Бүткүл алам жараткан Аллах субхана таалага чексиз мактоолорду айтып, анын сүйүктүү элчиси биздин сүйүктүү пайгамбарыбызга салам жана салаваттарды айткандан кийинки сабагыбызды баштайбыз. Урматтуу жигиттер, ал-кавлу фи иштинабил мааси. Кийинки сабагыбыз күнөөлөрдөн сактануу. Айрыкча биз мына илим талап кылып аткан учурда, илим алып аткан учурда күнөөлөрдөн эмне кылышыбыз керек? Сактанышыбыз керек. Тибиян деген китепти окудук, мына 3-курста курстар менен окуп атабыз. Kimnin sözü var? İmam Şafii'nin sözü. İmam Şafii kimge ustazıga gelip ne kılat? Arızdanat. Şakavut ilal vaki'i sual hifsi. Ustazım vakiye gelip ustazım menin zihnim ayavay naçar dep arızdansam ne deydi? Farşadan ila tarkil mazi. Күнөөнү таштоого мени буйруду дейт да. Ошон үчүн бул Кудай Алла Тааланын илими күнөөлүү адамдарга эмне кылат? Жукпайт да. Андан кийин эмне деди? Ва ахбарани би анна ал-илма нурун. Андан кийин мага айтты дейт, бул Алла Тааланын илими нур, нуруллахи, Алла Тааланын нуру, ла юхта лил аси, күнөөкөр адамга жукпайт деп айтты дейт да. Бул сабактарыбызда дайым бул айтып келебиз, имам Шафинин устазыга барган немеси, устазынын берген насааты да. Эми бул жерде имам Газали айтып атат: "Я'lam ayyuha talib, ey студент, билген дейт, анна дин шатрон, диндин эки жагы бар, эки бети бар, эки бөлүгү бар" деди. Биринчиси ахадухума таркул мааси, күнөөнү таштоо. Вал ахар, экинчиси болсо фи'лу таат. Не кылуу? Итаат кылуу. Биринчиси күнөөнү таштайсың, экинчиси итаат кыласың, Алла Таалага баш ийесиң. Ва таркул манахи хуалашат. Бирок дейт имам Газали айтып атат, ошол күнөөнү таштоо бул аябай оор болот дейт да. Чындап эле карасаң, мисалы азыр күнүбүздө делечи, мисалы намаз окубай, ошондой бир иштерди кылып жүргөндөрдү көрө турган болсок, анан ага жанагы жүр умурага барып келели десеңчи, мисалда, же болсо бир Кудайдын барлыгы бирлигине аябай таргиптен берип, кызыктырып туруп, кел бир курбанды чалып бериңиз, мына куласыбызда мына балдар окуп атат, карылар окуп атат деп мындай бир ошол учурда кызыктырып туруп, анан газдап туруп жанагыдай ибадат сооп болгон ибадаттарды айтсаң, тиги макул болот да. Кээдечи, көпчүлүк учурда ошондой да, жанагыдай макул боло коет. Бирок мындай күнөөнү ташта десең, жанагыдай адат бизде жана кыргызда айтып коет го. Өлгөн адат калабы, уйга жигөн салабы депчи. Мындай көнгөн адат болсо, аны таштоо кээде кыйын да. Туурабы? Мисалы ошол эле насыбай болсун, сигарет болсун, ошого бир жаман бир характерлер болсун, таштоо кыйын да. Бул жерде айтып аткан ошол да. Карасаң, кээде дейт, ошол жанагы күнөөнү таштоо аябай кыйынга туура келет. Бирок жанагы намаз окубай туруп эле анан тарс бир жакшы сооп ишти кыла коюшу мүмкүн. Бирок жанагы күнөөнү таштоо дагы кыйын болот дейт. Ошон үчүн бизде кыргызда жакшы болуу эмне дейт? Аста-аста деген сөз бекерден айтылбайт да. Фатату яктиру алайха куллу ахад. Көпчүлүк дейт, Кудай Тааланын буйруктарын аткарат дейт. Ва тарку шахават ла яктиру алайха илля сиддиқун дейт. Ал эми жанагыдай күнөөлөрдү таштоо бул жанагы көп эле адамдын колунан келе бербейт. Илля ас-сиддиқун деп айтат да. Чынчылдардын деп ошо жанагы ихластууларды айтып атат да. Биз мына суфизм сабагында да өтүп атабыз, жигиттер. Накшибандия тарикатынын башталышы эмне болгон? Мурдага аталышы. Ошо сиддиқиундар болгон да. Сиддыктар, Абу Бакыр Сиддыктан таралат да биздики. Мисалы мазхабыбыз ошо Абдуллах ибн Масуд, анан Умар радиаллаху анху пайгамбарыбыз боло турган болсо, суфизм тарикатында кимге барабыз? Пайгамбар сахабалардан Абу Бакыр Сиддык барабыз да. Негизи суфизм тармагы Абу Бакыр Сиддык менен Али радиаллаху анхунан жанагыдай чынжырча болуп тараган да. Вализалика кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Ал-мухажиру ман хаджара суа вал мужахид ман жахада хава." Пайгамбардан ошондой хадис бар экен саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбар айтат: "Ал-мухажир ман хаджара суа." Мухажир деген ким? Көчүүчү. Жанагы күнөөдөн качкан адамды пайгамбарыбыз мухажир деп атады да. Негизи мухажирдин
түрү көп жигиттер. Мисалы күнөөдөн качкан адам деле мухажир болот, же болбосо башка бир жака жакшы чөйрө болсо чөйрөнү алмаштырып, ошол жака барып жашаган деле мухажир болот. Айтор мындай, жамандыкты таштап жакшылыкка көчүү бул эмне болот? Мухажир болот да. Мухажирдин түрлөрү көп айтпадыкпы? Бул жерде имам неме пайгамбарыбыз ошо мухажирди ошентип түшүндүрүп атат. Ал эми вал мужахид, мужахид дегенде эмне десе, мен жахада хаваху, өзүнүн нафси менен күрөшкөн адамды мужахид дейт экен да. Биздин түшүнүгүздө мужахид деселе жанагы фил харб согушта деп түшүнөбүз го. Мисалы мужахид согушта эң күчтүү баатырларды мужахид деп айтабыз депчи. Жок, бул жерде пайгамбарыбыз эмне айтып атат? Мужахид ким өзүнүн нафси менен күрөшүп ошону жеңсе, ошол чоң мужахид болот дейт да. Мындан билдик мужахидди экиге бөлүп койсоң болот да. Ал мужахид фил харб, ал мужахид мен жахада хаваху да. Ошентип экиге бөлүп айтып койсок болот. Бул жерде пайгамбарыбыз айтканы ошол мухажир менен мужахиддин айырмасын эмне кылып атат? Айтып атат, түшүнүктүү эле. Ва алам аннака иннама таси Аллаха таала бил жаварих. Имам Газали айтып атат, билгин дейт, сен Кудайга өзүңдүн денелериң менен күнөө кыласың дейт. Ва хия ниъмату мин Аллах. Ал болсо дейт, Алла Тааланан берген саңа нимат, ва аманатун ладайк, саңа берген аманат дейт. Мындайча айтканда карагыла, эмнени айткысы келип атат бул жерде Имам Газали. Кудай Таала бизге ден соолук берди да. Ошол ден соолукту сен дейт, аманат катары көрүп туруп, ошону Кудай жолунда иштет деп атат да. Мисалы жөнөкөй эле саңа бирөө бир белек берсе, сен ошону жакшы көрүп, эмне кылышың керек? Жакшы жака иштетсең жакшы да, анан жаман жака иштетип койсоң болобу? Болбойт. Ал саңа берген адам кичине неме болуп калат да. Мисалы азыр Нуруллога эмне бирөө машина белек кыл деп коелу, мисалы да. Анан бул ошол машинаны алып жакшы жактарга кызмат кылса, динге кызмат кылса да, мисалы эли жерине кызмат кылса, аны көргөн адам эмне кылат? Сүйүнөт да. Машалла, Нуруллога бердим эле, мына менетти айып кылбады, Аллах разы болсун дейт да. Бул жерде Имам Газалин айтып аткан деле ошол. Алла Таала сага ниматтарды берди. Ошол ниматты сен туура эмес жака эмес, негатив жака эмес, позитив жака колдогон деп атат. Позитив жагы эмне? Алла Тааланын ыраазычылыгына жетүү да. Фасти'анатука би ни'матиллахи таала ала маасиятихи гаяту куфран. Эгер ошо Кудай Таала берген ниматтарды дейт, сен Кудай Тааланан башка нерсеге колдонуп турган болсоң, анда бул чектен чыккандык дейт да. Ва хиянатука фи аманати аудака Аллаху гаяту тугян фа инна а'дака рааяка фанзур кайфа тар'аха. Карат, бул жерде айтканын карасаң, ошо Кудай Таала берген саңа аманат, Кудай Таала берген аманаттарды сен каяка жумшап атасың, ошого маани бер деп атат. Каяка жумшап атасың, ошого маани бер деп туруп, бул жерде азыр айтат ошол берген ниматтарын, Кудай Таала берген ниматтарын азыр айтат. Бул жерде ошол хадистин негизинде да бир сөз келтирип коюптур. Фа куллукум раин ва куллукум масулун ан раятихи. Бул тууралуу хадис дагы бар, Силер баарыңар кол астыңардагыларга эмнесиңер дейт? Жоопкерчиликтүү адам силерсиңер депчи. Мындан билдик, жигиттер мындай да, негизичи. Негизи мындай болот. Бул жашоо жоопкерчилик менен жашай турган жашоо да. Эми ошол адам качан жоопкерчилик болот десе, ошол жанагы жаза менен сыйлыкты билсе да. Мисалы азыр карасаңар, жанагы мурдараак, мисалы азыр светофордо жанагыдай акылдуу камералар жок болчу, мурда да эми. Камералар жок болчу негизи элечи. Анан адамдар жол эрежесин бузбайт болчу. Неге? Гаишник көрүп калса, ага эмне төлөйм деп жаза. Туурабы? Азыр камералар коюлду. Ошолордун ордунда элечи. Адамдар эмне кылып атат? Адамдар эмне кылып атат? Ошо камерага түшүп, жаза төлөп калбайын деп, дагы эле ошо этияттык менен да. Эми карагыла, бизге азыр биздин динибиз бизге Кудай Тааланан коркуу деген нерсени эмне кылат? Түшүндүрөт да. Кудай Тааланан коркуу деген нерсени. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде эмне дейт?
ваттақуллах ва юаллимукумуллах. Сілер Алла Тағалаға аябай тақуа бола бергіле, сілер білбеген нәрсені Алла Тағала не қылады дейді, сілерге үйретеді дейді. Мұндан білдік, біз Алла Тағаладан қорқып, шын жүректен, күнә қылбай жашасақ, анда бақтылы боламыз да. Мұнда бізге сөз түрде бір милиция, күнә іш қылбаш үшін бір милиция, же болсын бір камералар керек емес да. Шундасыңар ба? Мысалы, мұсылман еместерге ошондой да. Бір мысалы бір мамлекетте, ошол мамлекеттин органдары бар, тартип жагатын караган. Ошолар эмне менен карайт? Я милициялар менен карайт, же болсо камералар менен карайт турабы? Жүрөккө Кудайдан коркуу деген нерсени отургуза турган болсоң, сага милиция да керек эмес, орган адамдары да керек эмес. Сага эмне керек? Камера да керек эмес. Сага Кудай Тааланын барлыгы жетиштүү да. Ошо биздин акыйдабызда жигиттер эмне бар? Сыйлык бар да. Көрдүңбү? Мисалы биз эмне үчүн ошо жакшы иштерди кылабыз? Бейишке кирип Алла Тааланын жүзүн көрүү үчүн да. Көрдүңбү? Мындай бизде сыйлык дагы бар, анан жаза да бар. Жаза эмне? Кудай сактасын, дозокто. Турабы? Эми бул жерде айтып атканы ушундай. Эми жигиттер мындай экен. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Кала Аллаху Таала Яума ташхаду алейхим алисинатухум ва айдихим ва аржулухум бима кану яъмалун. Яума ташхад. Ошол кыямат күнү адамдарга өзүнүн тили, колу, анан буту эмне дейт? Күбөлүк өтөт дейт. Эмне кылгандыгычы? Карасаң? Эми аз бул жерде мындай түшүнүк болуп калышы мүмкүн да. Эми акылга сайсаң кандай эле ошондой болот, Адам мисалы өзүңдүн колуң өзүңө күбөлүк өтөт, элестет. Анан десе биз эмне деп айттык? Ал махшарда тирилип кабырдан турупчу. Ал жакта Кудай Таалага неме отчет берген учурда эмне болот? Ал жактагы жашоо башкача болот да. Ошон үчүн биз кандай эрежени айтканбыз? Каванину лахиро лайсан би каванину дуния да. Бул дүйнөнүн эрежесине ал жакты такыр салыштырып албаш керек. Ал жак уже өзүнчө. Хаятул барзахия өзүнчө, андан кийин махшар өзүнчө, Ал жерде суроо жооптор өзүнчө, андан кийин бейиш бар, ал жак өзүнчө. Түшүнөсүңөрбү? Мындай бул эрежелер эмне экен? Бири-бириге түшпөйт экен, ага акыл дагы жетпейт да. Бирок биз ошого эмне кылабыз? Алладина юминуна бил гайб. Биз ошого ишенебиз, ошондой болот деп ыйман келтиребиз. Экинчи аятта Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Яума нахтим ала фахим. Кыямат күнү эмне дейт? Биз алардын оозунун эмне кылабыз дейт? Жаап коебуз, скоштоп коебуз дейт да. Ва тукаллимуна айдихим ва ташхаду аржулухум бима кану яксибун. Бул жерде карагыла, яксиб деп фейлди алып келип атат Алла Таалачы. Ошол жанагы бутуң менен эмне кыласың? Бутуң менен барып кылган соооңду, же болсо бутуң менен барып кылган күнөөңдү эмне кылат? Сен бутуң саңа өзүңө, сен зыяныңа көбөлүк өтүп берет да. Бул Кудайдын кудурети. Мисалы адамдын акыланы кабыл албаганы менен Кудай Таала ида арадна ханакул кун фаякун турабы? Алла Таала кааласа бул нерсе болот. Алла Таалага бул эч нерсе эмес да. Турабы? Ошончо ааламды жараткан Алла Тааланын канча эле ошол кыяматта махшарда тургандан кийин ошондой нерселерди билбей калсын. Баарын билет да. Эми бул жерде айтып атканы ошо Имам Газалидин. Мына сенин дене мүчөң сага аманат. Ушул дене мүчөң, Кудай Таала берген дене мүчөң акыретте сенин зыяныңа өтүп калбасын деп айтып атат да. Ошону биз эмне кылышыбыз керек жигиттер? Мына дүйнөдө өзүбүздүн денебизди өзүбүз контролдошубуз керек. Мисалы карасаң, менин колумчу, мен өзүмдүн колумду кыймылдатсам, бияктан Алтынбектин колу кыймылдабайт да. Ар ким өзүнүн дене мүчөсүнө эмне кылат? Өзү жооп берет. Колуң менен кылганды башың менен тартасың дейт бизде, кыргыздачы. Турабы? Ошон үчүн мына Кудай Таала мына берип атабы ниматты. Ушул ниматты жигиттер жакшы жакка колдонолу деп Имам Газали айтып атат. Фахвас, эй студент, жамия баданик. Ден соолугуңду чыңда, ден соолугуңду жаман нерселерден сакта дейт. Бул ден соолук дегенде руханий оорулар болсун, анан жөн эле кырсыктар болсун сактайбыз да биз. Сырттан келген жанагы зыяндуу факторлордон, иштен келген зыяндуу факторлордон сактайбыз, туурабы? Биз денебизде. Анткени бул дене эмне? Аманат да. Эми бул жерде Имам Газали айтып атат, денеңди эмне дейт?
зыяндуу нерселерден сакта. Ва хусусон а'даaka саба. Өзгөчө дейт Имам Газали, өзгөчө. 7 органыңды сакта деп тур да. 7 органыңды. Карасыңар. Эмнеге 7 орган деп айтты Имам Газали? Fa inna jahannam laha sab'a abwab. Көрдүңбү? Анткени тозоктун несі дейт? 7 эшиги бар дейт да. Тозоктун 7 эшиги кайсылар? Jahannam, Jahim, Sa'ir, Saqar, Hawiya жана башкалар. Ушундай 7 дозоктун эшигинен сакта деп жанагы ошон үчүн жанагы 7 органды дозоктун 7 эшиги бар дегендей кылып туруп 7 кылып эмне кылып атат? Бизге айтып атат да. Ликулли бабин минхум жузун максум. Анткени ошол ар бир дозоктун ошол эшиги Алла Таала баарыбыз дозоктон сактасын. Ошол эшикке татыктуу адам бир күнөө кылгандыктан кирет дейт да. Эми адам Кудай Таалага эмне менен күнөө кылышы мүмкүн? О да өзү менен күнөө кылышы мүмкүн да. Туурабы? Ошону айтып атат да. Вала ятаайян литилка алабаб илля ман аса Аллаха Таала бихазил аъда вахия. Эми карагыла, ошол 7 мүчөнү айтып атат. Биринчиси ал-айн дейт. Көз дейт. Карагыла жигиттер, көз. Айрыкча мына эркектер да. Биз көзүбүз менен көп зына кылабыз да. Ошон үчүн эркектер ыйласа көзүн жабат деп коет го. Кыздар ыйласачы, оозун жабат. Анткени аялдар эмне кылат? Көп гыйбат кылат да. Биринчи көз дейт. Эми азыр көзүнчө токтолобуз. Экинчиси ол узун, кулак дейт. Кулак менен. Анткени кулак менен жана гыйбат сөздөрдү, жаман сөздөрдү укпа, негатив пикирлерди укпа. Адамгачы күнүнө толтура негатив пикирлер келет да. Оюна келет, ошол кулагына угулат, туурабы ал жак бул жактан. Туура эмес жаңылыктар. Ошол негатив пикирлерден эмне кылыш керек жигиттер? Буйтап качыш керек да. Аны ала бербеш керек. Аны сен чарчап каласың адамчы. Ансыздер өзү жашоодун түйшүгү ашып ташып атат. Негатив нерселерди угуп берип дагы чарчап калып атабыз да. Бул жигиттер экинчиси. Үчүнчүсү ал-лисан, тил экен, карагыла. Пайгамбарыбыз эмне дейт? Ал-муслиму ман салима муслимуна мин лисаниhi ва ядихи. Туурабы? Колунан, тилинен зыян көрбөсө, ошол эмне болот дейт? Чыныгы мусулман болот. Кол менен, тилинен, бүт денеси менен башка бирөөгө эмне кылыш керек? Зыян бербеш керек. Башка бир адамга. Бир гана эле мусулмандаргабы? Жок, адам затына. Бир гана эле адам затынабы? Жок, жаныбарлар болсун, бул дүйнөдө эмнелер болсун, ошого зыян бербеш керек. Анткени Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин". Биздин пайгамбарыбыз бул аламга эмне катарында жиберилди? Рахмат, мээрим катарында жиберилди да. Биз дагы ошо мээримдүү болушубуз керек. Жада калса жанагыдай майда шүйдөн эмеге чейин эмне кылыш керек? Зыян бербеш керек. Бул үчүнчүсү. Төртүнчүсү ал батын дейт. Батын деген эмне? Курсак. Туурабы? Анткени Алла Таала туура курсакты жаратты, биз жеп, тамагыбыз ошол жактан эме болуп атат, туурабы? Сиңип атат. Бирок ошол жакка сен арамдан жешиң керекпи? Жок. Адалдан жешиң керек да. Туурабы? Бешинчиси ал-фарж дейт. Фарж деп бул жерде аам кылып айтып атат жигиттер. Фарж дегенде ошо эркектин авраты, аялдын авраты кирип кете берет. Анткени пайгамбарыбыз эмне дейт? Ким ошол тили менен фаржын сактай турган болсо эмне дейт? Бешке кирүүгө убада берем дейт. Кийинкиси алият, кол менен экен. Колду айттык, азыр көп күнүбүздө көп нерселер ошо кол менен, фарж менен эмне болуп атат? Күнөөлөр болуп атат, ошонун сактагыла дейт. Анан жетинчиси ар-рижил деп эмнени айтыптыр? Бутту айтыптыр да. Жазып алыңар, Биринчиси көз экен, экинчиси кулак, үчүнчүсү тил, төртүнчүсү курсак, бешинчиси аврат жерлер, алтынчысы кол, жетинчиси бут. Эми ушунун жигиттер айынга көзгө токтолуп коелу, Анткени азыр мисалы жанагы пайгамбарыбыз айтып атпайбы, кыяматтын кичинекей белгилеринен бирөөсү кийими бар, бирок жылаңач адамдар көп деп, мындай ушундай бир абалда жашап атабыз да, чында мисалы жеке өзүм деле айтам, аябай кыйын да, мисалы
соц тармактар бар, интернетти, инстаграмды ача койсоң эле ушундай бир көзүңө бир туура эмес нерселер, уяттуу нерселер көп учурай берет да. Ошон үчүн карагыла, ушул көздү кантип сактайбыз, ошол тууралуу Имам Газали бизге берген насаатын өтүп айтып коелу. Негиздейт, Имам Газали айтып атат: "Ал-айн фаиннаха хуликат лака литахдадия биха фи зулумат." Көздү Кудай Таала неге жаратты дейт сага? Я, караңгыда адашып кетпесин. Караңгыда өзүн өзү көрбөй билбей калып, бир жер чукурга кирип өлүп калбасын деп жаратты дейт. Дагы эмне деп жаратты? Ва тастаина биха фил хажат. Анан кажеттерини неме кылсын. Бүтүрсүн. Мындай чыкканда биз азыр көзүбүз көрүп турса, аалам сага эмне жарык да, туурабы? Биз азыр көзүбүз төрөлгөндөн баштап эле көзүбүз көрөт дагы, жанагы көзү көрбөй калганын кадырын билбейбиз да. Мисалы, күндүз болбосо түндүн кадырын билбейсиң дегендейчи. Биз азыр ошол нерселерге уже анын кадырын билбей, биз дагы ага ойлонбой да калганбыз да. Туурабы? Кудай Таала бирок эмне кылды? Көздү ошол сени бул жашоодо көрсүн деп жаратты. Ва танзуру биха илал ажаибул малакутул арди вас самават. Эми ошо Алла Таала жараткан махлуктарды эмне дейт? Сени көрүп, ошолорго ой жүгүртсүн деп Алла Таала сага көздү жараткан дейт. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде я улил албаб, я улил абсар деп айтып атпайбы? Я акылдуу ээлери, көзүңөр менен көрүп ой жүгүртпөйсүңөрбү депчи. Бизде эле ушул мына Алла Тааланы ушунча галактиканы жараткан нерселерди карап, окуп, билип туруп, анан көзүбүз менен көрүп, ишенип неме кылып атпайбызбы? Алла Тааланы таанып атпайбызбы? Алла Таала ошого жаратты деп айтып атат да бул жердечи. Көздүчү. Туурабы? Я. Эми ошол Алла Таала берген нимат, көз ниматыны сен эмне дейт? Жакшы нерселерге колдон деп айтып атат. Жакшы нерселерге колдон дегенде, жакшы нерселерди билебиз жигиттер. Кур'ан окуш керек, пайгамбарыбыз хадис билим алышыбыз керек, дайым жакшы нерселерди караш керек, бирөөгө жардам бериш керек, туурабы? Бул жашоодо карап Алла Тааланын дагы иманыбыз күчөп ушундай бир нерселерди кылышыбыз керек. Ал эми көздү сактаганда эмнелерден сактайбыз десе, бул деле уже мен айта эле силерге түшүнүктүү болсо керек, бирок окуп коеюн. Биринчиси антаңзыра биха ила гайры махрам. Биринчи бизде эмне деп коет? Жанагы зына нерселерге караба деп айтып атат да. Зына болгон сүрөттөргө же болсо чочун бир аялдарга караба деп айтат. Ал эми аялдар болсо эмне кылат? Эркектерге карабайт. Экинчиси, биз бир гана эле ошол нерсе менен карап калабызбы? Жок, биз азыр көбүнчө мисалы көздү сакта десе көбүнчө баарын эле ойношо келет да, мына диний жакта окуп жүргөндөргөчү. Кыздарды караба деген түшүнүк келет да. Бирок бул жерде азыр 2-3 нерсени айтат. Башка да нерселер бар да. Бирок шариятыбызда мисалы алдынан бирөө чыгып калса же кайрылып калса, аны бир сыйра карайсыңбы? Бир сыйра карайсың дегенде мынтип карап туруп 49га чыгарып койбойсуң. 49-чу автобусга до конца карап турупчу. Мындай көзүңдү бир карашсаң шарият уруксат берет экен десе, бир караганда до конца карап алайын деген түшүнүк эмес ал. Жок, андай маанилде эмес. Экинчиси ау танзра биха ила муслим би айнил ихтиқар. Би айнил ихтиқар деген сөзчү бул мындай. Кебирлер бирөөдү карайт, мындай текебер көзү менен карайт го. Тигин ылдый көр. Мындай карап коесуң адам депчи, көзүң кыр менен. Туурабы? Бул дагы ушул немеге кирет экен, көрдүңбү? Көзү ушундай кылып караба деп атат. Көзүңдү ушул нерселерден сакта дейт. Ал эми үчүнчүсү эмне дейт? Иля айби муслим, мусулмандын айыбындагы ошол көзүң менен көрбөй сакта дейт. Пайгамбарыбыз эмне дейт? Ан сатара айбал муслим сатараллаху яумал кыяма. Ким бир мусулмандын айыбын жашыра турган болсо, ахиретте Алла Таала аны жашырат дейт. Аллахым баарыбызды ушул Имам Газали айткан нерселерден сактануубузду насип кылсын. Айрыкча мына көз зынасынан баарыбызды сактасын. Жаман кароодон, же болсо бирөөдү кемсинтип кароодон, же болсо бирөөдүн айыбын көрүүдөн Алла Таала баарыбызды сактасын. Алхамдулиллахи роббил аламин.